Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Жаңгараева Элиза Бекмуратовна, номер 36 Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепте чет тили мугалими болуп иштейм. Рахмат. Бизге белгилүү болгондой, сиз мектепте кыздар кеңешинин төрайымы болуп дагы иштейсиз. Ошо кыздар кеңеши мектепте жылына канча жолу өтөт, кандай темаларды өтөсүңөр? Негизинен бизде кыздар кеңеши бир жылда 6 жолу өтөбүз. Анан өз ара баягы кыздар менен дагы өз ара сүйлөшөбүз ай сайын ар бир класстар менен. Ошону менен биргеликте мен ден соолук клубунда жетектейм. Бул экөө менен биргеликте кыздардын ден соолугуна да кам көрөбүз. Кээде баягы кыздарга керектүү болгон маалыматтарды ар бир классты өзүнчө бөлүп, ошолор боюнча да сүйлөшөбүз. Чоң рахмат. Ошол мектепте кыздар өзү аракеттенип, кабинет ачып, көп жумуштарды кылып атканына сиз кандай баа бересиз? Негизинен биздин кыздар азамат. Бул кабинеттин ачылышына дагы эң жакшы салымдарын кошушту. Ошону менен биргеликте мен айта алам, кыздардын ден соолугуна дагы жакшы кам көрөбүз. Кыздар келечекте бул энелер, булардын ден соолугу чың болуш керек, жакшы болуш керек. Ошол үчүн кыздарыбыз менен кеңири сүйлөшө алабыз деген ойдомун.